Саламатсыңар достор, биз бүгүн силер менен компьютерде, үйдөгү компьютерде ноутбуктарды интернетке кандай улаш керек экенин, канча жол менен уланат экенин көрсөтүп бермекчимин. Бизге маалым болгондой эле биз мурдатан эле үйдө эч нерсе жок болсо телефондун Wi-Fi'ына улап, телефонду Wi-Fi кылып иштеткенди биз баарыбыз эле билебиз. Ушуну дагы бир сере башынан көрсөтүп берейин. Телефонго жандырып туруп, телефонду жандырып, bunun интернетин жандырып, анан кийин настройкага кирип туруп, мына жерде точка доступа Wi-Fi. Буну жандырабыз дагы. Настройка точка доступа киребиз дагы. Мына ал биздин атыбыз Алихан деп. Мына көздү бассак, бул жерде пароль айтылат, жазылат. Мына жерде биз если болбой калса, мына знак, мына белги, интернет антенналар чыгып туруп, крест, мына крест туруп калат. Азыр эми мына күндүн тура турган, күн, кичинекей күндүн турганы бул жарык, бир жанык Wi-Fi бар деген сөз. Неме деген белгиси. Мынанда мисалы Алихан 1009 киребиз дагы. Бул телефондун аты. Подключенияга киребиз. Подключенияга киргенде мына жерде бизде азыр пароль сураш керек. Так, пароль сурады. Бизде мына паролду түшүрөбүз. 2711 2711 англисче котоп туруп, нагима. Так. Мынантип неме чыгат, сурайт бизден. Домашний интернет, выберите расположение для сети дейт. Домашний сет кылып койсок, закрыт кылып коелу. Мынантип бул жердеги интернеттин белгиси мынантип чыгып калды. Бул деген сөз интернетке уже кирди деген сөз. Интернетке кадимкидей кирип, мына жерден YouTube'дан кино көрсөк болот. Здравствуйте, вы на канале Компьютерный советник, и сейчас я покажу, как можно вывести изображение телефона на компьютер. В интернете, в частности в YouTube, существует очень много таких видео, которые некоторым подходят, некоторым нет. Суть сводится к тому, что вы качаете одну программу на телефон и на компьютер, и потом подключаетесь. На некоторые программы регистрироваться, другие же не поддерживают телефон, некоторые надо ставить. Ушундай жол менен интернетке кирсек болот. Ал эми экинчи жолу. Экинчи жолкусу кандай? Биз Wi-Fi'ды өчүрөлү. Сырткарга чыгалы дагы. Точка доступаны өчүрүп койсок, азыр мына жерде бизде кайра байланыш үзүлүп калат. Байланыш уже үзүлүп калды. Эми биз зарядникти алабыз. Биз билебиз, мынантип бардык эле неменин зарядниги бар. Телефондун. Мына жерге улайбыз. Азыр бир колдоп кичине оң келип атат. Уладык. Муну компьютерден флешка сайчу жерине саябыз. Саябыз дагы. Бул жерден дагы эле настройкага киребиз. Передача данныхка кирип туруп, Samsung'da болсун деле, башка компьютерде, телефондордо болсун деле, точка доступка кире турушубуз. Точка доступа жок.
Мында эмес. Дополнительный функцияга кире турган болсок, бул жерде USB модем деген командасы бар. Мына жерде буну жандырып коебуз. Bizde бул жерде жанды, бул жерде азыр интернетибиз иштеш керек. Так, загрузка болуп атат. Так. Уже интернет иштеди. Биз билебиз Wi-Fi роутер деп, өзү негизи Wi-Fi роутерден да уласа болот. Анан кийин мынтип мында да чыгып атат. Буну деле домашний сет кылып кое берели. Болду. Негизден эгерде абадан мындай Wi-Fi сыяктуу ойномой отурган болсок, ушул белги баягындай антенна чыгып калат. Эгерде сетевой, мисалы неме болуп калды. Сетевой интернет болуп калат. Сетевой интернет кулланганда ушундай белги чыгып калат. Бул деле интернет бар экендигин белгиси. Эгерде биз билебиз, сетевой интернетте неме бар? Сетевой кабелде сетевой кабель менен улаганда мына немесине уланат. Мына жерге уланат. Сетевой кабелдин улай турган ушул жерге түшө турган болот. Эгер биз үйдө бардыгыбыз эле телефон аркылуу телефондун заряднигинен эле ошол эле өз модем деген функциясына тамызып туруп ушинтип кирип алсак, кадимгидей эле телефон бизде кайсыл жерде кайсыл сим-карта кандай тартат, ошондой эле кылып туруп интернетке кире берсек болот. Мына уже немеге интернетке кирип кетти. Интернетте азыр бул анча-мынча немеге караганда жакшыраак иштеш керек. Так. Мисалы үчүн биз каалаган нерселерди мына жерден скачать этип ала беребиз. Скачать Skype дейт. Биз каалагандай кылып туруп скачать этип ала беребиз. Биздин немебиз кандай иштесе, интернет телефондогу интернет кыймыбыз кандай иштесе, бул жактагы деле кудду ошондой сыяктуу иштей берет. Үчүнчү жолу мынаны үзүп туралы азыр. Үзгөндө сразу эле мына интернет жокуп калды. Үчүнчүсү, эгерде бул нерсе кээ бир жерде болушу мүмкүн, кээ бир жерде болбошу мүмкүн. Мындай немеге 3G модем деп мурун сатылчу эле азыр Билайндын кеңселеринде, азыр сатылбай калды окшойт. Мындай Mevcom'дук болот, Билайндык болот. Мен Билайндын модемине, 3G модемине мындай кылып туруп немени Mevcom сим-картаны салып алгам. Мына жерге сим-картага шот салынат. Кадимгидей эле биз айына канча уласак, биздин телефондордогудай буга да кудду ушунча салып туруп, мисалы үчүн меники айына 350 сомдук, айына 350 сомдук. Так, мынтип туруп немесинен салабыз дагы. Бул жерге флеш-карта салчу жерге, USB флеш-карта салчу жерге дагы сайып кое турган болсок, бул дагы азыр интернет иштеш керек болот. Мына лампочкасы күйүп атат, азыр лампочкасы күйүп калган, мына жерден белги чыгыш керек болот. Мына жер интернеттин белгиси чыгыш керек болот. Азыр уже жанды. Интернети да жанды. Антип бунун шкалаларын көрсөтүп турат. Подключено мындай деп, мисалы үчүн биз бул немеде мен мында шотум качан түгөнгөнүн, кандай болгондорун билип алсам болот. Ошентип немеге интернетке уласак болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта калыңыздар.